Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жер улак боюнча өткөн чоң турнирде Сарыөзөн чемпион болгонун жана Сарыөзөн үчүн кайсы оюнчулар ойногонун көрсөтөбүз. Мындан тышкары жер улак боюнча улуттук курама команданын башкаруучусу ким болгонун дагы айтабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп лайк коюуну унутпаңыздар. 15-июнь күнү Чүй облусундагы Чуңкурчак жайлоосунда жер улак боюнча чоң мелдеш өттү. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын жетекчиси Айбек Абылкасымов уулу алимдин тушоосун кезип чоң той берди. Анда улак, аркан тартыш спорттун түрлөрү боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Жер улакка жалпы 19 команда катышып, жогорку жана 1 лиганын балдары катышты. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр төмөнкүлөр болду. 1-орун Сарыөзөн Чүй, 2-орун Сокулук, 3-орун Ысык Ата. Команданын капитаны Айбек Абылкасымов мырзанын өкүл атасы Керим мырза тапшырып атат. Кол чаап койбойсуңарбы? Ой, бир тууганда. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. 100 000 сом алимдин тушоо тоюнда Чуңкурчак жайлоосунда Сокулук командасы Казакстанда тыйын эңмейде 2-чи орундун ээси Алы Назаров. Бул бүгүнкү сонун жаркыраган тойду ат үстүндө көтөргөн Сарыөзөн Чүй командасы. Айбек, мына чемпиондукка жеттиң, мына жеттиң. Сарыөзөн Чүй чемпион. Жер улак же көкпар боюнча улуттук курама команданын машыктыруучусу болуп Сейитбек Анарбек уулу дайындалды. Бул тууралуу өзү төмөнкүлөргө токтолду. Сейитбек, жеңишиңер куту болсун. Рахмат. Тажрыйба жеңкесиңди ойлоп калдым. Ой, биз командный оюн болуп калганда постоянно ушу Кубантай, Фархат байке, Аскат, Мустам келбей калды. Ушулар командный болуп кичине көбүрөөк ойноп, сыгранность барбы, бири-бирибизди жакшы билебиз дегендей. Ушу биздин Чуңкурчак жайлообузда бүгүн өтө чоң майрам, өтө чоң той болуп атат. Ушунча калың журт чогулуп, Айбек байкенин уулуна ден соолук каалайбыз. Ыймандуу, акыл эстүү, кыргыз элинин керегине жараган жакшы алым инсандардан болуп чоңое берсин. Тойлор тойго улана берсин. Ушул жерде бүгүн жеке эле улак эмес, көк бөрү эмес, мына жөө жарыштар болуп атат. Аркан тартыш, көп оюн түрлөрү болуп атат. Бардык жеңгендерди куттуктайбыз. Жеңилип калгандар эмкиде жеңесиңер демекчибиз. Тренер болуп шайланасыз. Ооба, ошо Кудайдын буйругу менен ушу көкпарга тренерлик кылып барасың деп айтышты. Анан барабыз эми буйруса, колдон келген аракет. Чоң жоопкерчилик турат экен да мойнуңузда. Ооба. Негизи тренер болуп барган сиз үчүн жакшыбы же оюнчу болуп баргыңыз келди беле? Негизи оюнчу болуп баргым келген. Тренерликке федерация тарап сунуштап, анан федерациянын сунушун четке каккан жокпуз. Негизи өзүм ойногум келип аткан. Бирок акыркы жылда баягы сиз тренер болуп баягы сиздин жигиттер, сиздин команда ийгиликке жетип атат. Ошондон улам тренерлик кызматты сунуштап атканды. Мүмкүн эми баягы сырттан көрүнүп билинип турат. Эми баягы бул жерде азыр эми жеке эле клуб эмес да. Кыргызстандын курама командасы. Бирок эми ал балдарды башкарыш өтө эле оор. Мен үчүн деле айта албайм эми кандай болот. Арасында сизден улуу да жигиттер бар. Бизден улуу тажрыйбасы көп байкелерибиз бар. Эми аларга эмнени үйрөтөбүз дегендей. Мисалы Исхакты үйрөтсөк болот, Дастанды үйрөтсөк болот. Эми Марлис байкеге эмнени үйрөтөм дегендей. Бирок Марлис байке менен баягы дөңгөлөш болуп эле канча жылдан бери чогулдук. Ооба, эми баягы оюнчу катары, адам катары баягы бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди угуп койсо эле жакшы бир жетишкендикке жетебиз деп ойлойм.